Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базар жоқ каналы. Бүгін 5 июнь 2022 жыл мен Бишкек шаарынын батыш тарабы Новопавловкада жүрөм туғандар. Ушул жактан бир сатылуучу үй бар экен, ошол жөнүндө сиздерге маалымат берейин деген. Биринчи эле баруу жолун түшүндүрөйүн. Мен турган жер Фрунзе трассасы жана Кирова көчөсүнүн кесилишинде турам туғандар. Бүгүнкү чыгарылыштагы сатылуучу үй ушул Кирова көчөсү менен түштүк тарапты карай 700 метрдей басып барганда Бейшеналия көчөсүндө жайгашкан. Ошол жерде жанында мечит деле бар туғандар. Ошол мечитке ориентир алсаңыздар болот. Ошол жерден батышты карай басып бара бересиздер. Анан бул Фрунзе трассасынан көптөгөн маршруткалар Бишкек шаарына карай жана Бишкек шаарынан Беловодский, Карабалта, Машина базар тарапка карай жүрөт туғандар. Жана үй жакка деле бул жерден 3 маршрутка, 1 автобус барат туғандар үйгө чейин. Бул жактан 42 автобус жана 148 маршрутка жана 2 маршрутка бар. Анда эмесе мен сатылуучуга карай жол алдым туғандар. Сиздер лайктан басып өз оюңуздарды комментарийге жазып туруңуздар. Мынакей туғандар, келүү жолун көргөзгөнчө бүгүнкү чыгарылыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул мына бүгүнкү чыгарылыштагы сатылуучу үйдүн көчө тараптан көрүнүшү туғандар. Көрүп турганыңыздардай песка блок менен тосулган, көрүп турганыңыздардай ворота орнотулган. Бул чыгыш тараптагы чек арасы бул песка блок бүткөн жерге чейин болуп калат туғандар. Мына бул жерге чейин жана батыш тараптагы чек арасы бул жашыл ворота башталган жерге чейин болуп калат туғандар. Азыр деле көрсөңүздөр байкалып турат. Үйдүн деле бурчу ошол жерге чейин келген. Ушул жерге чейин болуп калат. Андан ары мектеп боюнча жана бул жакта мектептер бар. Жакын жерде жөө барып келсеңиздер болот. Сайдик деле бар экен туғандар. Жана кайткан Кирова көчөсүндө бул жерден 250 метр чыгыш жакта жайгашкан. Ал жерден 3 маршрутка жана 1 42 автобус жүрөт. Андан ары короосуна кирейин да туғандар, калган маалыматтарды берейин. Мына бул короосунун көрүнүшү. Жеринин аянты 480 экен туғандар. 5 сотка жетпейт, 4,5 соттан көбүрөөк. 480. Мынакей алды тарабы навестин ылдый тарабы кээ бир жерде бир аз стяжка кылган жерлерге шагылтышталган. Жана мына бул жактан суу чыгарылып тур. Алды тарабында 3 квартиранттар үчүн ыңгайлаштырып салынган квартира деле бар. Жана бул чоң үй туғандар. Узун туурасы 10,5 10 экен. Саман менен бүтүрүлгөн. Жана фундаменти 1,5 метрдей бийиктикте куйганбыз деп айтты үй ээси. Аны деле келгениңиздерде өзүңүздөр байкап көрсөңүздөр болот. Жана бул мына үйдүн түштүк тарабы. Жакта бир аз жер жемшеккенге жер да бар экен. Азыркы учурда бак эле эгилип турган учуру туғандар. Эми азыр сиздерге биринчи болуп үйдүн ички тараптарын көргөзөйүн, андан соң чыгып короосунда калган маалыматтарды берем. Окей, бул алды тарабы навес. Бул жака бир 3-4 эле машина киргизсеңиздер болгодай көрүнөт. Ал келгениңиздерде өзүңүздөр байкалсаңыздар болот. Анан квартира жөнүндө айтсак, азыркы учурда 2 квартиранты бар экен туғандар. Бирөөсү бош, 2 квартиранты бар экен 2 үйүндө. Негизги кирген жерде мондай бийик кылып тепкичтер куюлган. Ал жака эки жактан чыксаңыздар болот экен туғандар. Мынакей. Андан ары мен бул жагынан чыгайын да эшик тарабына кирип калган маалыматтарды берейин. Бул мына негизги кирүүчү эшиги. Мына ушундай темир эшик орнотулган туғандар. Андан ары киргенде туғандар мондай холл бар экен. Ушул холлдун калган бөлмөлөргө өтүп кетип алат экенбиз. Бул жердин потологу фанера. Бардык эле бөлмөлөрдүн полдору жыгачтан болгон пол экен туғандар. Мына эшиктер мына ушундай сапаттуу эшиктер орнотулуптур. Азыр сиздерге бир чекенен көргөзүп кетейин. Мына сол тарапка кирсек, бул жакта кухня жайгашкан. Дуалдары обой. Түштүк тараптан чоң пластик терезе орнотулуптур. Потолок деле пластик экен туғандар. Анан кухня бир орнотулуп, раковина орнотулуп, суулар чыгарылган туғандар. Ысык суук суу бар экен. Ал монун ичине аристон орнотулган. Мына ушундай көрүнүштө туғандар. Полду жагачтан болгон пол. Эми андан ары кайра эле коридорго чыгып, холлго чыгып деген. Сол тарапка кирсек, бул жакта зал бар экен. Узун туурасы 6га 4. Полдор жыгачтан болгон пол, чоң 2 терезе түштүк тараптан орнотулган туғандар. Окей. Мына ушундай көрүнүштө. Эми кайра эле холлго чыгып, андан кийинки бөлмөнү көргөзөйүн. Туғандар документтер боюнча айттым окшойт сиздерге. Техпаспорт, кызыл китеп баары бар.
Андан ары бул дагы бир зал сыяктуу бөлмө. Бунун туурасы бул деле 6х4 экен. Полдору жыгачтан болгон пол, түндүк тараптан чоң терезе орнотулган. Анан потолок фанера экен туугандар. Ушундай көрүнүштө узун туурасы 6х4. Эми кайра эле холго чыгып, анан бул жакта бир душ ваннага расчет алынган бөлмө бар экен, бирок толук түрдө бүтө элек. Ошол кафелдерди чаптап, душты бүтүргөндөн кийин толук бүтүрөбүз деген ойду айтты үй ээси. Түндүк тараптан чоң терезе орнотулуптур. Андан кийинки бөлмөнү көргөзөйүн да туугандар. Андан соң кайра корозун ачып калган маалыматтарды берейин. Бул жерде бир детский бөлмө бар экен. Түндүк тараптан терезе орнотулган, полдору жыгачтан болгон пол. Узун туурасы 3,5 га 3,5 экен туугандар. Мынакей. Мына ушундай көрүнүштө. Эми короосуна чыгып калган маалыматтарды берейин туугандар. Кайра эле мен үйдүн короосундагы туугандар. Эми сиздерге бир чекинен үйдүн тышканаттагы маалыматтарын берейин. Бул жакты жана көргөздүм, дагы бир айта кетейин. Бул жакта кандай жер жемшектинге жер, 2 түп бак деле бар экен жана кошуна менен болгон граница бул жакта пескоблок менен тосулган туугандар. Чыгыш түштүк тараптан көрүп турганыңыздай терезелер орнотулган. Андан ары бул жакта 3 квартирант үчүн салынган квартиралар. Кирпич менен болгон экен бул туугандар, жана бул саманный туугандар. Аны айттым видеонун башында деле. Андан ары бирөөсүнүн ички тараптарын көргөзөйүн сиздерге азыр. Пол жыгачтан болгон пол. Ушундай көрүнүштө түштүк тараптан терезелер орнотулуптур, 2 терезе. Ал жактарын көргөзөйүн десем, ал жактарында квартиранттар бар болгонуга байланыштуу көргөзө алгам жок туугандар. Эми мына бул көчө тараптагы чек ара, бул жак чыгыш тараптагы кошуна менен болгон чек ара. Негизи келсеңиздер, үй ээси деле сиздерге жакшылап чек араларын көргөзүп берет. Анан үйдүн эң чыгыш тарабында мондай бир аз жер бар экен, андан башка кошуна менен болгон аралыкта. Түз барсаңыздар үйдүн тышкы тарабында туалет. Анан ушул эле жерден сол тарапка кайрылсаңыздар, мындайакта склад бар экен туугандар. Үй буюмдарын сактаган. Ушундай көрүнүштө. Эми бул үйдүн баасын айтайын туугандар. $36,000 сурап атыштыр үй ээлери. Сүйлөшүү болот бирок. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүүлөр болот. Негизги маалыматтарды дагы бир жолу эскерте кетейин. Жердин аянты 480 соток, 5 сотокко жетпейт, 480 экен. Чоң Фрунзе трассасына 750 метр аралыкта. Бул Кировага 200 метрдей аралыкта жайгашкан. Новопавловка көптөгөн маршруткалар бул жерге чейин деле келет, Кировага чейин. Трассанан өтө эле көп маршрут өтөт туугандар. Бишкек шаарына барып келгенге өтө эле ыңгайлуу жерде жайгашкан. Туугандар, бардык маалыматтарды бердим окшойт. Мен ошол видеону достор менен бөлүшүп койсоңуздар, мага үй ээсине чоң жардам берген болосуздар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар.